Көңүлүңө жаккан иш менен алектенүү бара-бара кесүүңө айланышы мүмкүн. Сүрөтчүлүк Гүлжамалдын бала кезинен жактырган өнөрү. Атайын билим алган эмес. Айтымында чоң атасынын тарткан сүрөттөрүнөн алган таасири же жан дүйнөсүнүн тынчтыгы үчүн тандаган жумушу. Кийиз дагы өтө калың, катуу кийиз болбош керек. Ушундай таза бышкан, орточо ушундай жукалыктагы, калыңдыгы бардыгы бирдей. Анткени ийнени сындырбаш үчүн да ошондой тандап алабыз. Баягы күбө жедирбей жакшы сактасаң көпкө чейин жакшы турат. Мүнөзүнө жараша дагы мисалы техника болот да. Кызыгы мүнөзү корс адамдар мындай катуу иштешет да. Алар жасап атканда дагы ушундай. Анан ушул боекторду дагы алар бөлүп алганда көбүнчөсү мындай кара түстөгү, кочкул мындай өңдөгү ушундай боектор менен иштей башташат. Смала менен иштөөгө кызыгып жүргөм. Анан аны дагы өзүм эле эч кандай менде техникам жок. Аны кандай смала менен иштелерин да билчү эмесмин да. Анан атайын барып эле дүкөндөрдү кыдырып жүрөм. Анан кыдырып жүрүп смала алдым, ошол эле жанагындай боекторун алдым. Үйгө келип алып, муну эмне кылып аралаштырам деп отурдум да. Отуруп анан аралаштырдым, жасап көрдүм. Көрсө меникиден деле мына ушундай картиналар чыкты да. Көрсө жасаса болот экен. Ал эми кийиз менен иштөөнү социалдык тармактар аркылуу өздөштүргөн, кылдат кыймылды талап кылган майда иш. Алгач боелгон түстүү жүндү акырындык менен кийиздин бетине атайын ийненин жардамы менен сайгылап, андан соң кыймылды катуулатып, ирети менен түстөрдү ордуна келтирип, көркүнө чыгаруу керек. Аягында сүрөт тартылып, кооздолгон кийизди ысык суу менен ала кийиз сыяктуу эле басып, бышырып алуу зарыл. Биринчи акырындык менен баягы жүндү кийиздин бетине жармаштырып алышыбыз керек да. Кийиз менен иштөө ден соолукка пайдалуу. Тактап айтканда, учурдун өнөкөт оорусуна айланган стресстен, депрессиядан айыгууга болот. Мындан 2 жыл мурда ички жан дүйнөсүнө тынчтык бербеген оюн ишке ашырууну көздөп алектене баштаган. Учурда чектелүү убактысынын азыраак бөлүгүн өнөрүнө арнап турат. Буйрутма берип калышат да. Жөнөкөй сууга киргизбей эле ушул эле боюнча алам деп калышат да. Анан мындай кылып иштелген картиналарды көбүнчө айнекке салып алышат да. Бул дагы бир чет аябай жакшы, анткени сактаганга дагы анан бул кайра чыгып да кетпейт, кармабайт, ошон үчүн ал жакшы сакталат да. Эгерде айнекке салынбай эле жөнөкөй эле ушул өзүн илемдей турган болсо, анда сөзсүз түрдө биз басып беребиз да. Сатыңызчы же болсо сатчы ушул картинаңды деген учурларда көңүлүңөн эле чыгарып бер, мен сата албайм деп коем да. Сүрөт тармагында мен көп нерсеге жеткеним бул ички менин мындай жан дүйнөмдүн күчтүү болгондугу, жан дүйнөмдөгү тунук мисалы ойлордун чыгышы дагы мына ушулардын арты менен да. Анан мугалимдик кесибимден тапкан мисалы маянам ал менин жашаган жашоомо чынында жетет. Негизги кесиби мугалим. Башка улуттагы балдарга кыргыз тили жана адабияты сабагынан билим берет. Кезинде сүрөтчү болушуна ата-энеси каршы болгон. Учурда тескерисинче өнөрүнө болгон колдоосу зор. Мындан улам бул жылы жеке көргөзмөсүн өткөрүүнү максат кылып башкы планында турат. Азыр мен чалып ушундай бир нерсе керек болуп атат дейм. Таштар керек болуп калат. Анан атам өзү барып ошол суудагы агынды жыгачтарды чогултуп, жанагындай эски чирип калган жыгачтар керек болот, ошолорду чогултуп, аттын жалы куйругу керек болсо, аны барып атайын ошолорду таап, анан мага айылдан салып жиберет да. Азыр эң биринчи колдоо ушул атамдын колдоосу да. Кундузбек Арстанова, Жакшылык Идрисов, Кутман таң программасы.